Почему люди не в контейнерной площадке, а именно рядом вот так высыпают твердые бытовые отходы? Салам алейкум. Бак бош что? А у меня туда не поместится просто. Как бак бош что? Вот смотрите, мусорные баки пустые. Пустые. Таштанды контейнерлеринин жанына камераларды орнотуу, айыппулдарды салуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Ар бир тургун өзү аңдап билмейин, мунун баары эч натыйжасын бербейт сыяктуу. Работники, им за это деньги заплатят. Кому заплатил? Работники. Бул Ордо калада орун алып жаткан көрүнүштөрдүн бирөө гана. Ага шаар мэри өзү күбө болгон. Это обязаны сделать? Сегодня будем разбираться. Давайте разберемся. Вот твердый бытовой отход. Вот ты за него платишь. Это твоя культура прийти и вот этот пакет забросить сюда. Это еще одна проблема. Шаардын тазалыгын сактоо үчүн күн түн дебей кызмат кылгандар бар. Руслан Үсөнов күн сайын жеке турак жайлардан чогулган таштандын алып кетет. Тазалыктын унаасы шаарда бөлүнгөн аймактарга нөөмөт менен иш алып барат. Белгиленген нормага ылайык тазалык ишканасынын кызматкерлери курулуш материалдарынын калдыктарын чыгарышпайт. Бирок жашоочулар аларды тиричилик таштандылары менен кошуп салган учурлар арбын. Жөнөкөй жарандар муну аяп эмес болот эле, оор салышат. Строй мусор чыгарышат. Элдер менен урушасың, кырылышасың кээде. Кээде жакшы айтат, кээде жаман айтат. Убагында кээде чыгарып коюшат. Биз мусор алып кеткенден кайра чыгарып коюшат да ошочу. Анан жалап кылып чалышат аны. Эми алып кетпесер депчи. Күн сайын Ордо калада эле 1000 тоннага чейин катуу тиричилик таштандылары чыгарылат. Шаардын айланасында таштанды талаасына айланып бара жаткан же таштанды көп топтолгон бир нече аймактар пайда болуп жаткандыгы өкүндүрөт. Кээ бир жарандарыбыз ар кандай портерлар менен, машиналар менен ошол курулуш таштандыны полигонго алып барбай эле келип ар кайсы жерлерге төгүп атат. Мисалы катары айтып кетеминчи, азыркы күндө андай точкалар 50ден ашты. Азыр биз 15 камераны койдук, проблемный точкаларга коюп атабыз. Интернетке көп фактарды чыгарып атабыз. Эл өзү түшүнүш керек, бизге тазалык баарыңарга керек. Баарыбызга керек. Учурда Борбор калаанын мурдагы жашыл шаар макамын кайрадан кайтаруу аракети көрүлүүдө. Бул бир гана мэриянын же анын түзүмдүк бөлүктөрүнүн иши эмес деген пикирде 79-орто мектебинин мугалими. Ага шаардын ар бир тургуну өз салымын кошууга тийиш. Биз тазалыкты ар бирибиз эң биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Абанын таза болушу, суунун таза болушу, ошондой эле ушул нерсенин баары биригип келип туруп адамдын жашоосуна, коомго таасир этет. Келечекте биздин шаарыбыз таза, өнүккөн, гүлдөгөн мамлекет болуш керек. Ар бир инсан өз салымын кошуш керек. Өлкө башчысы дагы жашылдандыруу багытында тигилип жаткан көчөттөргө аяр мамиле жасоого, көрктөндүрүү иштерине колгабыш кылууга чакырды. Бишкектиктерге таштандыны кечкисин 19:00дөн 24:00га чейин чыгаруу сунушталып жатат. Аракет тазалоо процессин оптималдаштыруу жана жол кыймылына терс таасирин азайтууга максатталган. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.